Бирөөнүн аялы бирөөнө кыз көрүнөт. Ушинтип көп угабыз. Эмнегедир чындап эле көп жубайларды карасаңыздар башка бирөөнүн аялын мактай беришет. Баландайдын аялы сонун тамак жасайт, баландайдын аялы күйөөсүнө кыйкырбайт, сен эле мага кыйкыра бересиң дегендей, же болбосо баландайдын аялы жакшы бийлейт, же болбосо баландайдын аялы жакшы ырдайт деген сыяктуу. Эмнеге ушинте берет деп ойлойсуз. Кыз кезинде сизди деле ошентип жакшы көргөн да, сүйгөн, сиздин мүнөзүңүздү дагы жактырган, башкаларга теңейген эмес. А бирок кийин эле бир экини төрөгөндөн кийин сизди жактырбай, кайра башка бир аяшынын аялын мактап баштайт. Ошондой учурда сиздин ичиңизге туз куйгандай куйкаланып кетесиз. Туурабы? Көрсө биз адамдар бирибизге бирибиздин мындай жылдызыбыз келишкен адамдар болот экен. Сүтса илиминде, сандык психологияда адамдар сандары боюнча, туулган датасы боюнча бири-бирине ыкташкан, бири-бирин мындай жарым сөздөн, көз караштан түшүнгөн сандар болот экен да. Кээ бир сандар болот, аны көргөндө эле уже жүрөгүң айланат. Көргөндө эле бир алыстан эле ошол келбей эле койсо болмок эле дей бересиң. Өзүң түшүнбөйсүң эмнеге антип атканын. Ал сага эчтеке деле кылган эмес. Ал экөөң даже отуруп деле сүйлөшкөн эмессиң. Бирок эле ошол адам келатканда эле кыжырың кайнай берет. Сүйлөшкүң келбейт. Сөздөн качасың. Же болбосо ошол келсе үйдөн чыгып кетесиң. Ушундай боло берет. Ушул нерсенин баарын биз деле сүт сай илимине келгенчекти түшүнчү эмеспиз. Баландай эжем эмне үчүн тил табыша албайм? Баландай жеңем менен эмне үчүн тил табыша албайм деген суроо менде да болуп келген. Мына ушул суроолордун баарына сүт сай илимине келгенден кийин, ушул сандык психологиядагы сандар дүйнөсүнө киргенден кийин анан түшүнүк башталды. Көрсө биздин туулган күндөгү датабыз бири-бирине шайкеш келген даталар, шайкеш келбеген даталар, карама каршы даталар деген болот экен. Мисалы үчүн, бирлер менен экилерди бири-бирине өтө жакшы түшүнгөн даталар деп коебуз. Мисалы үчүн, 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөр, булар сана-саны бирлер деп коебуз да. Лидерлер, мотиваторлар, элдин баарын сүрөөчүлөр, алдыга жүргөндөр, бардыгын өзү билем дейт, бардыгынын тагдырын чечет, бардыгынын проблемасын чечет, бардык жактан покровительство кылат. А бирок экилер болсо кандай? Экисинде, 11-inde, 20-сында, 29-ында төрөлгөндөр, алар болсо дайыма мага бирөө бир нерсе айтса экен, эмнени аткарсам экен, мага байкем айтса, же болбосо эжем айтса, же болбосо апам айтса, мен ошону аткарат элем деген аткаруучулар. Дайыма бирөөнүн чечимине муктаж болгондор экилер. Көпчүлүк учурда экилер эканчылыкта боло беришет. Андай кылсамбы, же мындай кылсамбы деп. Ошол моментте буларга бир чечкиндүү бир адам керек жанында. Мужественный деп коебуз, Ошондой мужественный, чечкиндүү адам бирлер болуш керек. Ошол бирлер келгенде экилер шунчалык жүрөгү жай алат. Рас эле келип калбадыбы? Ушул келип айтканда менин проблемам чечилип кетти. Мен кандай кыларымды билбей аттым элем дейт да. Карасаңыздар, демек экилер бирлер келгенде сүйүнөт кадимкидей. Рас эле келди, менин көйгөйүмдү чечти, мен чече албай аттым элем. Аны кылсамбы же муну кылсамбы деп билбей аттым элем. Ушул бир деген досум келип чечип бербедиби дейт. Бир наоборот сүйүнөт. Эмнеге дегенде бир өзү иш кылбайт, только башкарганды билет. Эки деген досу келип эмнени аткара коеюн деп бир оозуңан сөз чыкканда эле аны деле аткарып аткан, муну деле аткарып аткан. Ошол моменттеги кырдаалды түшүнүп атат. Анан дагы сага каяш айтпайт. Сага мындай грубый сөздөрдү айтпайт. Акырың сүйлөйт, акырың жүрөт, макул дейт. Көп нерсени айтсаң сага мындай карама каршылыкты көп көрсөтпөйт. Албетте, бирге дагы бул экилер жагат. Көрүңүздөрбү? Демек, ушинтип 9 сандын ичинен өздөрүнүн ичинен өз ара бири-бирине өтө жакын цифралар бар экен. Мен азыр жогоруда сиздерге айтып кеткендей, сана-саны бирлер менен сана-саны экилер бирин-бири издешпей табышып алат. Эгерде булар жубай болгондо бирин-бири кабак кашынан байкайт болчу. Бирок сүйүүгө айла жок да. Жаш кезде бирин-бири таппай калат.
башкага үйлөнүп калат, башкага кыз, тигил кыз башкага турмушка чыгып калат. Анан кийин экөө бирин бири көрүп алып, аттың ай ушул сонун экен, Асандын аялы сонун экен, ушуну алсам болмок экен дейт да. Уже 2-3 бала болгондон кийин. Же берки кыз ойлойт, баландайдын күйөөсү сонун экен, мен ошого эле тийсем болмок, эмнеге буга тийип алдым экен деп ойлошот. Көрүңүздөрбү? Эмне үчүн дегенде, ал деле сиздин күйөөңүзгө окшош, ал деле сиздин аялыңызга окшош аял. Болгону энергиясы жактан алып келгенде, бири-бирин түшүнө турган жактан алып келгенде, ошол эки сан бирин-бири жакшы түшүнөт. Биринин энергиясына бири тартылып турат, магниттер. Инь янь деп коет го энергия, бирин-бири толуктап турат. Ошондуктан булар ойлойт, ушул жакшы, ушул идеальный адам деп ойлойт. А вообще биз жашоодо идеалдуу адам болбойт да. Эч качан идеалдуу адам болбойт. Адамдын сөзсүз ак карасы бар. Сөзсүз минус плюс жактары бар. Ал сөзсүз түрдө боло турган нерсе. Бирок биз ойлойбуз, баландайдын аялы жакшы экен, түкүндөйдүн аялы жакшы экен деп ойлой беребиз да, оюбузда. А в самом деле баардыгы эле бирдей. Баардыгынын минус жагы бар, плюс жагы бар. Мактаган адам, жакшы көргөн адам баардык жакта жакшы болот. Жек көрсөң, баардык жакта жек көрүндү болот, жаман болот. Туурабы? Бирок биз ошону билбей эле, баландайдын аялы жакшы экен, тигинин аялы жакшы экен деп мактай беребиз дагы, анан эмне болобуз? Аялыбыздан тил угабыз. Ошондой жаңжал чыгат үйдөн, уруш болот. Демек, жубайыңызды тереңдетип түшүнгүңүз келсе, жана эмне үчүн башкалардын аялдары, башкалардын жубайлары сизге мындай жакшыраак көрүнүп атканын билгиңиз келсе, албетте сизди биздин курска чакырабыз. Көпчүлүктүн суроосу боюнча, мен балдарымды эмне үчүн түшүнө албайм, же болбосо балдарым мени эмне үчүн укпайт, жолдошумду эмне үчүн түшүнө албайм, мен эмне үчүн коллегаларымдын арасында эч ким мени түшүнбөйт, тең туштардын арасында мен дайыма таарынчакмын, тууган уруктун арасында мени баары эле капа кыла беришет деп бизге келген каттардын арасынан, консультацияга келип кайрылган адамдардын арасынан ушул гана суроолорду тез-тез берип турушат. Эмнегедир ушул эле суроо менен кайрылгандар өтө көп. Ошондуктан биз сиздерди кайрадан көпчүлүктүн суроосу боюнча көйгөйүмдүн ачкычы аттуу сандык психологиянын негизинде жазылган 21 күндүк интенсив курсубузга кайрадан чакырабыз. Кимде ким ушундай көйгөйлөр болсо, көйгөйүнүн ачкычын тапкысы келсе, анда төмөнкү номерге кайрылыңыздар.